Esingерден азыр дагы чыгарбагыла, кийин дагы чыгарбагыла. Кайсыл жерде бир молдо сүйлөп атса, эч убакыт астында сүйлөбөгүлө. Анткени Куранда Хужрат сүрөсүндө келет, үнүңөрдү Аллах Тааладан жана анын пайгамбарынын үнүнөн бийик көтөрбөгүлө деген. Молдо сүйлөгөндө же Курандан же хадистен сүйлөйт, ошон үчүн көбүр шуур болбостон оозума карап отургула. Макулбу? Бул адеп. Каяка барсаңар, кайсы мечитке барсаңар сүйлөп аткан болсо, ошондо тартип болуш керек. Ал биздин мусулманчылык адеп тартибибиз. Эгер антпай турган болсок, биз күнөөкөр болобуз. Ошону укканы келдик ушул жерге. Болбосо көчө кеңири. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Пайгамбардын үнүнөн үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө деген сөз, анын хадис айтылып атканда андан бийик көтөрүп сүйлөбөгүлө деген маани келип чыгат. Кайсыл бир эл башка бир жерде жүрсө, ошол элди ошол аркылуу билишет. Ошол жерде Кыргызстандыктар, Тажикстандан, Дагыстандан, Азербайжандан, башка жерлерден адамдар жүрөт. Эгерде силер кандай таасир калыптырсаңар, силер сыяктуу экен деп бардыгын түшүнөт. Ошон үчүн дайыма маданияттуу болууга аракет кылыш керек. Эгер бир адам жиндүү болбаса, жанындагыга кош жиндүү болуш шарт эмес. Ар ким өзү кыяматта өзүнүн кылган ишине жооп берет.